Эрлан буурума чоң ысык салам. Негативти жараткан киши өлүм алып келет. Ал киши өлүм алып келет. Бизнестерге да өлүм алып келет. Ошол көрүүчүлөргө, көрөрмандарга да өлүм алып келет. Негативти көргөн киши өлөт. А киши мен бизнес ачатканда ал киши столдун түбүндө эле ошо жөрмөлүп басып жүргөн маңка сагып, аял киши оргазм алышы керек. Мен аны түшүнбөп турмун. Ал эң күчтүү удовольствие, эң күчтүү жыргалчылыктардын бири экен. Мен аны 37-38 барып туруп анан ошол нерсе секстен башталат. Киши менен урушуп, талашып, тура эмес бейпайда нерсе кылгандан көрө балдарым атасы менен болуп турсун. 3 эле кыргыз экен. Мени күтүп аткан 7 миллион кыргыз бар. 7 миллион кыргызга мен карашым керек. Мен түрмөдө отуруп, мына 7 ай только китеп окудум. Элин бар ыйлай бердик, ушул үйдө окудуп, ушул ыйлай бердик. Эмне ыйлайсың андай? Эмне ыйлайсың андай? Президент болом мен, Кудай буйрса. Мен камактан чыккандан кийин мамам айтып атпайбы? Унчукпа, сүйлөбө, эч жака интервью бербе, окуй деп оозунду басат. Ай, эмнеге? Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кечки кеп көрсөтүүсү. Бүгүн бизде конокто кыштын кыраган чилдесинде элди позитивге тартуулап жүргөн Гүлзат Мамытбек. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахматчам. Биздин студияга кош келиптирсиз. Көрөрмандар, биздин студияга Гүлзат Мамытбек өзүнүн менеджерин ала келген. Ал кыздын аты жөнү Адилина Атагулова. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиз. Гүлзат, бир суроолор ар кандай болот? Ооба, даярмын. Кана биз сизди чакырганыбыз себеби кайсы бир сөзүңүздө мен мындан ары саясатка аралашам дептирсиз. Эми суроо кеп башынан болсун, олуттуу суроолор берилет. Макул. Көп күлмөй жок. Гүлзат, сиз азыркы учурда эмне менен алексиз? Мурункудай мындай кыргызым, туура кой деп кыкырбай калдыңыз. Деги эле кыргыздын деми болуудан чарчадыңызбы? Жок, чарчабайм. Мен эч качан кыргыз үчүн жаралган кызмын. Мен кыргыздын кызымын. Мен каякта жүрсөм дагы баары бир учуп конуп кыргызга эле келе берем. Анткени миссиям ушундай. Ар бир кыргызды бренд кылышым керек. 7 миллион кыргыз, 7 миллион бренд болушу керек. 7 миллиард адамга, бүткүл планетага. Жакшыбы, жаманбы, ал менин кыргызым. Камайбы, камабайбы, ал менин кыргызым. Мага жакшы кыргызды эч ким бербейт. Ошо кыргызды оңдоп алыш лидердин колунда. Мен лидер катары, эне катары, кыргыздын кызы катары жоопкерчиликти алып, мойнума кыргызга дем бере турган миссиямды аткара берем. Эми азыр тура кой деген шалпайба деген өттү. Шалпайба кыргыз шалпайбага өттү. Эң негизгиси аялдарыбыз шалпайбаса, биздин улут дагы шалпайбайт. Аялдын башы бийик болсо, кыргыздын башы бийик болот, улуттун башы бийик болот. Ошондуктан мен азыр женский клуб ачып атам. Английский сабакты берип атып 16-17 жыл болуп кетти. Уже аябай көп адамдарды өстүрүп, өнүктүрүп алып турмун. 100 000 кишиден ашык мектептеринде кишилер окуптур, адамдар. Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда, бир шаарында, Петербургда. Ошо санап келсек, божомолдоп, бир 100 000ден ашык окуучуларды окутуп, выпуск кылып, анан алар көп ийгиликтерге жетишип, мага күйөрман болуп атыптыр. Эми азыр кезек аялдарга жетти. Мен ошону түшүндүм. Окуп, башыман көп нерсе өттү. Аял бийик болуш керек экен. Аял билимдүү болуш керек экен. Аял позициясын бербеши керек экен. Аял өзүнүн укугун тебелетпей, өзүн жашынакай шалпыйбай, жашынакай былжырабай алып жүрсө, жанын жакасындагы бардык нерсе оңоло баштайт экен. Аял оңолсо бүт нерсе оңоло баштайт. Эркеги да оңолот, балдары да оңолот, коому да оңолот, Кыргызстан да оңолот, планетасы да оңолот. Наалып эле ушу телефонду ла деп эле күйөөсүн эле жамандап эле, кайненесин жамандап эле ла деп отуруп алып эле телефонду ошондой нерселерге иштетсе, анда биздин коом чөгө берет. Мага эле жаза беришет, Гүлзат эже акчам жок, жардам бериңизчи, күйөөм иштебейт, анан күйөөм иштесе дагы астап келет деп эле кечке эле наалый беришет. Ошону тажадым да, ошондон чанан тажап, шалпыйбачы кыргыздын кызы, шалпыйбачы. Телефонуң барбы? Мага жазганга мүмкүнчүлүгүң барбы? Интернетиң барбы? Ушу телефондон акча тап. Мен мисалы Телеграмдан канча уже окуучуларды окутуп акча таап атам. Ошондо эле тап. Бу ла деп телефонуң өлүм алып келбесин сага. Сен жамандык жараткан сайын өлүм алып келип атат. Негатив жараткан сайын негатив бул өлүм да. Өлүм алып келип атат. Сага да, комуга да, элиңе дагы, эркегиңе дагы, подружкаңа дагы. Подружкасы өкөп эки аялдын башы бириксе ла жаман нерсе сүйлөйт, күйөөсүн жамандайт, кайненесин жамандайт. Оозуң арды, мээң арды, көзүң арды, кулагың арды. Жакшылык менен алек кылгачы, жакшылык менен толтургулачы. Чыңгыз Айтматов айткан экен.
эмне дейт, ашказанга караганда акылы жок, тупой депчи, мозг тупее желудка. Неге? Анткени ашказанга жаман нерсе кирсе кузуп салат экен ок деп. А мээ сиңире берет. Кантип мээ сиңирет? Көз аркылуу, кулак аркылуу, сөз аркылуу сиңирет. Жаман нерсе көрүнүп калган, куюлуп калган, ошол нерсени сүйлөй беребиз. Ай, жок, мунун баарын тазалаш керек. Биринчиден, соцсеттерден жаман нерсени көрө бербеш керек. Бирөө-бирөөнү өлтүрүп кетиптир, бирөө-бирөөнү изнасиловать этип кетиптир, бирөө-бирөөнү зордоп кетиптир. Зачем? Жок, мен только позитивди көрөм. Мен Баткенди дагы бир 5-6 күндөн кийин угуп турмун. Карасам элим келбей калды. Мотивация кылып ошто жүргөм. Давай, Кыргыздын кызы, ошто уктар турла. Оштун кыздары деп тургузуп атсам, анан бирок элим түгөнүп калды. Кыздарым кана кел. Десем, Гүлзат эже иште согуш жүрөт дейт. Согуш бары келет экен, кабарлачы бары келет. Ушунчалык эле эле чоң кабар болуп калса келет экен ары бары. Бастырып келет. А бирок өзүң издейсиң да, өзү издейт кызды, кыргыздын кыздары өзү издеп барып, анан кийин жаман эс болуп аткан. Деп анан күйөөсүн жанжыйт, анан баласын жанжыйт, анан өзү жанчылат. Жок, сен өзүң мээримге тол. Мен женский клубума кел. Женский клубта чөйрөбүз болот. Только позитив жөнүндө сүйлөгөн. Сен 4 миллионер менен сүйлөшсөң 5-чи сен болосуң, 4 бомж менен сүйлөшсөң 5-чи сен болосуң. 4 өрдөк менен сүйлөшсөң 5-чи өрдөгү сен болосуң, 4 бүркүт менен сүйлөшсөң 5-чи бүркүт сен болосуң. Коомду тазалашыбыз керек. Биринчиден өзүбүздүн коомду. Негатив подружкалардан арылыш керек, Аделина. Канча подружкалардан арылдың сен, блокко салып салдың. Айтам, мону блокко сал, мону блокко сал. Кереги жок мен баарын тең. Десем, бул подружка дейт. Эмнептир подружка? Сага өлүм алып келаткан подружка эмес. Кечке эле проблемасын айтып берет. Жок, андай подружкаларды блокко салыш керек, жок кылыш керек. Сени канатыңа канат кошуп, демиңе дем кошуп, ох деген подружкалар менен жүрүш керек. Андай жок, аны көрө өзүң эле жүр. Мен түрмөдө отуруп, мына 7 ай только китеп окудум. Элим бар ыйлай берет, ыйлай. Ушул толкундар ошол ыйлай берет. Эмне ыйлайсың анда? Эмне ыйлайсың арай? Эмне силердин эме терезеңерде решетка жокпу? Биринчи этажда жашайсыңарбы ооба? Терезеңерде решетка барбы ооба? Темир эме эшиңер темирби ооба? А эмне ыйлайсыңар? Үйдөгүдөй эле жүрө бергиле. Эшиңерди ачып кеткенсиңер, мусоруңарды төгүп кеткенсиңер, тамагыңарды даярап келип берет экен. Знаете деп только китеп окудук, только маскалар жасадык өзүбүзгө. Позитивдин үстүнө позитив болдук. Мына азыр дагы Джефф Уокердин китебин мындай сатып алганга эме жок экен, интернеттен таап алып, запуск интернеттен кантип акча табуунун үйрөтүүнүн китеби экен. Ушуну дагы сизге келип окуп келатам. Карачы, мындай триггер деген эмне, анан кийин лид деген эмне, ушунун баарын тең түшүнүп келатам. Билим алып. Мотивация болуп кетти го биягы. Ооба, мотивация болуп кетти. Гүлзат, мындай сиз буга чейин Хайтайм борборунда жүргөнсүз да? Ошол Хайтайм борборунда жүргөндө сизде аябай сыртынан токтоо, сабырдуу, жакшынакай кыз деп билгенбиз да. Бирок азыркы учурда сизди көбү олжоңдогон, жалжактаган деп көбү бири жактырса, бири жактырбайм коомчулукта. Ошол Хайтайм борборунда жүргөн Гүлзат менен азыркы Гүлзаттын айырмачылыгы кандай? Өтө чоң, анткени ал Гүлзат маска кийип жүрчү. Социальный маска деп коет. Мугалим мындай болуш керек дегенде, мугалим ушундай болуш керек, саламатсыздарбы? Азыр англис тилин өтөбүз деген маска болчу. Мына мен азыр өзүммүн. Өзүң бол деген нерселерди окуп, бийик устаттарымдан билип атам да. Өзүң бол. Кашың көтөрүп сүйлөбө, жалжыңдабы, түз отур, кызга 40 үйдөн тыюу деген нерсе особенно ош тарапта көп да. Анан кийин мен түшүнбөйм, эмне үчүн кызга 40 үйдөн тыюу, эмне үчүн жигитке эмес? Эмне үчүн жигиттерге бүт нерсе можно, а кыздарга нельзя? Вот интересно да, эмне үчүн эркектер сүйлөй алыш керек, а кыздар сүйлөй албаш керек? Мен кичинекей кез менен ушул макул эмес элем. Кичинекей кез менен ушул менен күрөшүп келе берчү. Эмнеге деп, эмнеге? Ушундай дей берчү. Эмнеге ушундай? Эмнеге? Силер айтып койсоңор ушундай боло береби? Деп эле кичинекей кез менен революционер элем. Азыр мен өзүммүн. Мына азыр мен күндөн күнгө жашарып эле келиптам, күндөн күнгө жакшынакай болуп эле келиптам, күндөн күнгө ден соолугумда чыңалып, эшикке чыгып, суукта да бийлесем дагы оорубайм. Анткени 200 киши карап турса, назар бөлүп турса, назар низ болуп турса баары тең, анан наоборот неметет экенсиң, ох деп ачылат экенсиң да. Анан көчөдө бийлегенди сырттан көрүп келгем. Данияда бийлешет, Индияда бийлешет, Америкада бийлешет, Эквадордо бийлешет. Элдин баары сыртта эле бийлеп жүрүшөт. Эмне? Даже өзбек бир туугандар деле сыртта эле бийлеп жүрүшөт. Эмне бул неси бар жаман? Сыртта мен бийлеп койсом, мен жат көрүп эле, о, Гүлзат Мамытбек бузулуптур анан баланын түкүн. Ал өзүнүн иши. Ким антип сүйлөп атса, красота в глазах смотрящего дейт, мындай адам көзүндө эмне көрүнсө ошол да. А наоборот башкалар айтат, коробкаңыздан чыгып ушунчалык жөнөкөйсүз, ушундай өзүң болуп атасың, деп канча мага жазгандар. Анан кийин акырын мен тартып акырын көрүп келип үйгөчү. Мен женский клубума жазылгандар да толтура. Азыр ошо онлайн кантип акча табабыз деп кыздар да жазылды. Күйөөсүнүн жашынып келип туруп,
көрүп кетишет. Же туалетке барып көрүшөт байкуштарымчы ушунчалык. Неге биз ушундай капканга түшүп калганбыз? Эмне үчүн биздин жигиттерибиз, күйөөлөрүбүз чөктөй беришет, чөктөй, меникисин тийбей, аяка кирбей, аяка кетирсин. Эмнеге? Мен түшүнбөйм. Биз баарыбыз тең руханий затпыз. Ар бир адамдын укугу бирдей. Неге? Эмнеге ал киши көрөм деген кишисин көрө албайт? Неге? Мен жаман нерсе үйрөтүп атамбы? Мен наоборот үйрөтүп атам. А киши келип жамандап келет күйөөсүн. Күйөөм эжеке кайнежеме паланча сомго алтын сепчик алып бериптир дейт. Анан айттым, айланып кетем, паланча сомун эмне кыласың санап? Сен анын көрө күйөөң балдарың багабы? 7 балам бар дейт. Күйөөң багабы? Багат. Күйөөң самайын сылап, жашынакайсың деп эмгегин кыла бер биринчиден. Экинчиден анан кийин акырын намек кылып кой. Мага да сепчикке керек эле депчи. Кичине аял болойлу да. Азыр мен сепчикасын көрсөтөм деп аябай жинденип алыптыр. Антпе дедим, антип күйөөңө жаман энергетика жөнөтпө. Эгер ушу билим болгондо балким эски жанакы жинди соккон күйөө менен да нормальный жашап кетпекмин, мен билбейм эми. Бирок эми базар көргөн эчкиден түңүлдейт, базар кылганман. Кийин а кишиге кайтайын деген оюм жок, сразу эле айтайын. Ошол кыштын кыраан шилдесинде бийлип элге эмнени түшүндүргүңүз келди? Мындай болду. Мен англис тилине, онлайн англис тилиме эл чогултайын дедим. Анан кийин мен ат чогулгам, доскамда, тун жанында доскамды чогултуп түшүндүрсөм эч ким келбейт билимгечи. Анан кийин как раз мен ошого чейин Шакираны бийлеп аябай кызык чыктым эле анан. Азыр Шакираны билеп берем деп туруп Шакираны койгом. Ошондой эле болгон э? Шакираны койдум анан. Ту Шакираны образ жаратып бийлеп атсам эле. Эстетикада бий, ыр, музыка бул эстетика толкуну. Бул Кудайга жакын толкун да, аябай бийик толкун. Ошон үчүн биз тойго барганды жакшы көрөбүз, бир кечелерге караганды жакшы көрөбүз, музыканы жакшы көрөбүз. Бир дагы жакшы мареке музыкасы өтпөйт, анткени эстетика толкуну. Эстетикага келе атпайбы? Тап бир 300-500 киши толуп калатпайбы? Анан эми англис тилди угабыз да, анан кийин англис тилин түшүндүрүп берген, анан ошону көп киши жазылды. Анан айттым, мен маркетологмун, мен пиарщикмин, мен Данияда бүтүп келген маркетингди, пиарды, психологияны, бала менен туура мамиле кылууну, эркек менен туура мамиле кылууну, анан ошол жактан жаргамды мен Кыргызстанды. Анткени эки адам сүйлөшүп атса, эки адам баарлашып атса, общение кылып атса, ортосунда 18 элемент болушу керек экен. Гүлжан эжеке, биз 18 элементтин экөөсүн да кылбайбыз. Ошон үчүн чыр-чатак, ошон үчүн урушмай, күйөөсү менен аял бири-бирин түшүнбөйт. Мен канча үй бүлөлөр сактап калдым. Бир үй бүлөгө барам, экөө бири-бирин укпай эле, сүйлөшпөй эле урушуп атышат да. Анан ошо экөө точно бир максимум жарым жылдан ажырашат дегенче болбойт. Чын эле ошо ажырашканга баратышат. Бир үй бүлөнү чоң эле жылдыздардын үй бүлөсүн сактап калгам. Уже ЗАГСка барып, ажырашуу заявлениясын берип коюшуптур уже. Все, адвокаттардын баардыгын жалдашып. Анан айтып, экөө бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр. Просто общение кыла албайсыңар, алтындарым деп общениянын мыйзамдарын үйрөтүп койгон анан. Чын эле деп барып экөө общение кыла баштады. Эми 3-чү баласын төрөштү да. Айланайындар. Биз общениени туура кылышыбыз керек. Ошондуктан мага женский клубка келиш керек. 18 экөө эмес 18-ин баарын деп үйрөтүп салайын. Кече жакында эле мен президент болом деп чыктыңыз, бирок ага чын эле президенттикке талапкер болгонго же болбосо президент болгонго максат койдуңузбу, же бул катардагы тамашабы? Мен түрмөдөн чыккандан кийин түрмөнүн ичинде отуруп алып эле, эмне үчүн мен бизнес ачсам, бизнестен карыздап калсам, эмне үчүн менде договорлор бар. Ал проект уже болду, ал проекттен 3000 киши окуду. Ал проект просто аксап жүрбөй калды. Аны дагы жүрүш керек болчу да. Эмне үчүн ошон үчүн мен отургузуп коюшту деген чоң суроого суроо келди да мага, эмне үчүн андай деп, эмне үчүн андай. Бул биздин мыйзамдарыбыз жыртык-пыртыкпы, же бул коррупцияга аябай эметкенби? Эмне үчүн мени укпайт? Проект бар, карасаңар, тиги мени карасаңар, телефонуңуз бар экен, урматтуу Алмабеков, следователь, тергөөчү, карасаңыз десем, мен аны түшүнбөйм деп, ачкесин мынтип коет. То дедим, түшүнбөсө анан адамдарды эме каматып атат деген нерсеге аябай суроолор көп пайда болду. Анан отуруп алып китеп окудум мен. 7 ай 34 китеп окудум. 34 китептер ушунча неме болот экен. Анан Чыңгызханды окудум, Батыйханды окудум, Чыңгыз Айтматовду окудум, Суворовду окудум. Суворов эч качан жеңилбеген киши экен. Эч качан өмүрүндө бир поражение көрбөгөн киши экен. Жалаң искусство побеждать деген китеби бар экен. Ошол жерде айтып атпайбы? Джо Витали, особенно Джо Витали, устаттардын бири айтып атат. Жоопкерчилик баары сенде Гүлзат дейт. 100% жоопкерчилик сенде. Камалдыңбы? Сенде жоопкерчилик. Турмушун туура эмес болуп калдыбы? Сенде жоопкерчилик.
Кыргызстан ушундай алда, сенде жоопкерчилик. Сен сага солдат атса дагы ошо солдатка дагы жоопкерчиликтүүсүң. Анткени эмне үчүн президент болбодуң, эмне үчүн генерал болбодуң? Ошо солдатка айтпадың, мага атканга болбойт алтындарым. Негизи атпашыбыз керек. Негизи бири-бирибизге атпайлы мындай сүйлөшүлө сөз менен эле бүтүрүп алсак болот деп. Эмне үчүн сен ушундай деңгээлге өспөдүң, тоомуңду көтөрбөдүң? Сен жоопкерчиликтүүсүң. Балким күнөөлүү эмессиң, бирок жоопкерчиликтүүсүң. Жоопкерчилик менен күнөөлүүнүн айырмасы асман менен жердей. Эгер аял косметикасын ушу столдун үстүнө коюп койсо эле, кичинекей баласы келип помадасын бияка боёду, тияка боёду, дубалдарын баарын боёп чыкты. Күнөөлүү бала, күнөөнү жасаган бала. Бирок жоопкерчиликтүү ким? Энеси да. Тиги өйдөрөп койбойбу косметикасын? Баланы чаппай, турабы? Ошондуктан мен жоопкерчиликти өзүмө алдым жана же. Жоопкерчиликти өзүнө алгандан кийин эң чоң статус бул президент экен. Президенттин дагы укуктарын, президенттин күчүн көрдүм анан. Президент болуш оңой эле. Мен азырдан президент болом. Азыр мен билем, мен психологмун, мен маркетолог, пиарщикмин. Пиар менен кирип кетесиң жүрөктөрүнө, билесизби? Любой адамдын жүрөгүнө кирип кетесиң. Тура сөздөрдү айтып, тура нерселерди психологиясына басым жасап атып, таасирленип атып. А мен азыр бирок президент болоюн деген такыр оюм жок. Мен 2030 болом. Даже датасы да бар. 2030-жылы Кыргызстан номер 1 болушу керек. Номер 1-ликке мен Гүлзат Мамытбек алып келет. Биринчи президент болом, анан кийин номер 1-ликке ээрчитем. Неге? Мен Кыргызстандын саясатына такыр тиешем жок, кызыгым да жок, кызыкпайм дагы. Бирөө балган чыгып кетти, сен депутаттар сүйлөшүп атыптыр, анан палан түкүн дейт. Урган жок дейм. Анткени Кыргызстандын саясаты азыр өтө аксап аткан мезгил, өтө сасып аткан мезгил, өтө мындай ылдый толкунда. Мен сырттагы саясатчылардан билим алгым келет. Алардан үйрөнгүм келет. Кыргызстандан үйрөнүп турган азыр эчтекем жок. Мен сырттан үйрөнүп келатам. Мен англисче билгендиктен маалыматым бар, тең англисче алам. Бүткүл маалымат, билим англис тилине которулган. Бүткүл дүйнөдө. Кыргыз тилине 0,00,000% которулган. Айланып кетейиндер, кыргыз тилинде такыр жок. Мо орус тилинде окутам аз китепте, орус тилине 30-20% которулган. Билимден баары. Ошондуктан тил жаттагыла, тил билиши керек кыргыздар. Түрмөдө отуруп мен дагы 4 тил баштадым. Арабча, кытайча, испанча, французча. Анткени ушул тилдерде 10 сүйлөйт экен, 10. Организация Объединенных Наций, улуттар уюму. Бүт ошо 15 тилдин бирөө, ошо 4-өө ошолор экен. Анан ошол тилдерде да сүйлөгүм келди. Арабча эмеде Куранда мону жазылган, Куранда тигиндей жазылган дей берди. Куранда шыпыргынып турбаш керек дейт. Кана ошондой жазылганда өзүм окуйнчу дедим. Кана Куранда ушинтип тике турбаш керек экен. Куранда шыпыргын да айтып чыгып туруп. Ким айтты дедим, ошондого ишене бересиңерби? Куранда айтылган дейт, эшиктин үстүндө камчы илинип туруш керек, пятница болгон сайын аялды уруп туруш керек. Ошондой бекен десем, ушинтип бир имам айтты дейт. Дедим, айткан сөзгө ишене бересиңерби? Окугула, билимди окугула. Мен өзүм арабча окуп, өзүм Куранды окугандан анан кийин ошону ишенем. Анан кийин мындай экен, тигиндей экен деп айткан сөзгө такыр ишенбейм. Ошондуктан президент болом мен, Кудай буйрса. Рузвельттен үйрөнүп атам, билим алып атам. Рузвельт Американы тизелеп турган жерден алып чыккан киши. Рузвельт. Гитлерди жеңген Сталин 6 жолу отуруп чыккан. 6 жолу отуруп чыккан. Неме Черчиллден үйрөнүп атам, Маргарет Тэтчерлерден үйрөнүп атам. Алар эмне кылышкан эмесине, өзүнүн өлкөсүнө кандай салым кошкон. Азыр мен бул саясатка кирип, анан булганып, анан бирөөлөр менен сасып, бирөөлөр менен урушуп, ла болуп, иттешким келбейт, айланып кетейиндер. Мен деңгээлим өтө бийик, өтө жогору. Аялча айтып койчу мондай. Сиз 2030-жылы президент болом деп айтасыз, аны сизге ким айтты? Же Арыстан Алайчасын эле чапыртып атасызбы? Жок, аны өзүм айттым. Эмне мага бирөө айтыш керек? Сени ким кылды? Же бир көз ачыктар айтты, же бир адамдар айтты, же өзүңүздүн кандайдыр бир касиеттериңиз барбы артыңда турган? Мен Кыргызда касиет деген эле бар да. Ооба, Кыргызда касиет бар. Мен касиетим чоң, өтө касиеттүү. Мен аябай кызыгып калдым да ушул 2030-жылды. 2030-жылы так айтып атканыңызга. Мага ушул дата аябай жакын болду. Мен эсептедим, кайсы жылга чейин даярдап алам, кайсы жыл негизи бизге жакыныраак болот, мындай реалдуураак болот, ошо номер 1-ликке жеткенге. Мен максатым ошол. Кыргызстанды номер 1 кылышым керек, ар бир кыргыздын кызын бренд кылышым керек. Гүлжан эже, сизди бүткүл дүйнөгө бренд кылам. Бул менин максатым. Аделинамды бүткүл дүйнөгө бренд кылам.
Мен өзім эле бренд болуп жүрө бербейм. Ар бир кыргызды бренд кылышым керек. Бренд болгондон кийин уже таасириң да башкача болот. Баарын тең биринчи англисче үйрөтүп алып туруп, англисче сүйлөтүп туруп, Голливудту, Американы, башка дүйнөнүн жүзүн баарын тең багындырып туруп кыргыз. Анын баарын тең туңгуяктан чыгарып туруп, анан кийин кыргыз тилин киргизебиз ошол жака. План ошондой. Анан кийин эч ким айткан жок. Эмне үчүн бирөө айтыш керек мага? Эмне үчүн бирөө айтыш керек? Анан мен ошо айткан жазашым керек. Жок, мен өзүм бул ичимен жарылып чыгып атат. Бүт адамдын сыры, максаты, бүт нерсеси, ийгилиги ичинде. Анткени ичибизде Кудай жашайт. Акырын жүрөгүңдү ук. Эч кимди укпа. Мен урматтуу кыргыздын кыздары, кыргыздын жигиттери, кайрылып кетким келет. Кыргыздын уулу, кулуну. Жүрөгүңдү ук. Ооба, баарына тең тыңша, баарына тең мындай кеңеш ал. Бирок жүрөгүңдү уксаң, ошондо Кудай жүрөктө. Жүрөктө укканда ошондо Кудай айтат. Муну кыл деп анан. Деп ап ошондо кыласың. Мен камактан чыккандан кийин мамам айтып атпайбы? Унчукпай, сүйлөбө, эч жака интервью бербе, окуй деп оозун деп атат. Ай, эмнеге? Десем, дагы бир сөз сүйлөп алсаң, камап койсочу. Азыр бийлик кооптоп атат. Анан айттым, мама, камаса камай берсин, айланып кетейин дедим. Мен кантип уйтуп отурам деп, акырын деп, аны точно айтпайбы мошенницасын деп. Мошенниктер кылып коюп, кылжып менен бууп коюп акырын отурушат, монтип, А мен отура албайм, мен жүзүм жарык. Мен эл менен амандашышым керек. Коркок эл айттым эле, аны айттым. Мама дедим, молчиче. Коркконго кош көрүнөт. Коркоктукту аябай эме ылдыйт толкун да, 5% эле иштейт корккондо. А мен энтузиазм, мен немедемин, эстетикадамын, менде 70% интеллект иштейт. Бул толкундарда мен билимдүү адаммын. Аны айттым, ким интервью алат, келгиле. Деп биринин атынан интервью бердим. Ошондо айтты, триумфальное возвращение Гүлзат Мамытбек деп, түрмөдө сындыра албаптыр Гүлзат Мамытбек деп. Анан кийин ишим жүрүп кетти. Ошондо эл ишене баштады. Ой, биздин кыз неме мошенник эмес, жок, бул жөн эле бир ушундай заказ болуп калдыбы же бирдеке болуп калдыбы деп иш кылса, көп пикирлер болду. Ошо эжеке, мен президент болом. Демек саясатка аралашайын деген оюңуз бар. Качан аралашасыз? 7 жылдан кийин. 7 жылдан кийин. Азыр эмес, жок, азыр такыр билимим жок, сабатым жок саясат боюнча. Анан мындай каалоом да жок. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкүлөв сизди жогорку кеңештин трибунасынан аферист, аны камаш керек, элди алдап жүрөт дагы эле, ага чара көргүлө деген ар кандай сөздөрдү айтты да. Бул жогорку кеңештин келтеген депутатынын сөзүн сиз кандай кабыл алдыңыз? Магачы бул жашоо аябай чоң оюн да. Гүлжан эжеке. Адилина, оюн. Биз ойнойбуз кадимкидей. Бул оюн болуп калдымы? Мен жөнүндө неме парламент сүйлөп атыр, сүйлөп эле дедим. Сүйлөп эле парламент только мен жөнүндө сүйлөсүн. Ошо парламенттин оозунан түшпөй калсам экен. Особенно 2030-жылга чейин. Андан кийин дагы. Эми ал өзбектер айткандай, оштуктар айткандай укам кичине адашып атат да, байкуш укам аябай адашып атат. Эми жашты бар бир, жаштын эмеге ката кылганга акысы бар. Анан кийин ооба килтейип чоң депутат болгондон ошол жактан настоящий преступник, настоящий адам өлтүргүчтөрдү камап кармаганын ордуна мындай жаңылышып калган соттордун чечимине эме болуп, кандай десем, тарапкер болуп, анан текшерилбеген маалыматтарды ошол жактан сүйлөп атканына аябай бир боорум орду байкушума. Мындай да билип билбей эле, түшүнбөй эле, далили барбы жокпу деп сүйлөп салган бул өтө чоң кемчилик деп ойлойм. Анткени мен азыркы учурда мен да көп ошибка кылчумун а кишидейчи, өзүмдү дагы аны карап өзүм да эстеп атам да, Гүлзат ушундай болчу депчи. Анткени ар бир адам сенин күзгүң. Анан азыр бирок мен ошо түрмөдө үйрөттү. Мындай акырын сүйлөгөндө, байкап сүйлөгөндө, далили барбы жокпу, есть доказательства, анан сүйлө дейт да. Ошо сонун нерсе түрмөдө. Мен эң сонун оюнум бар, шахмат деген. Шахматта мынтип ойночумун мен. Мени түрмөдө эч ким жеңе албады. Шахматты ушинтип ойночумун мен. Ушинтип ойноп, бир нерсе эми жүрөйүн деген эле мынтем да, бутум менен колумду басам. Эми жүрөйүн деген эле, кой тур, ойлон, мындай жүрсөң, ошондо 1, 2, 3, 4, 8 ход ойлонгондон кийин меники туура чыкса, анан кийин акырын бутум колумду кое берет, анан кийин берем да. Мен выжидать эткенди үйрөндүм аяктан. Выжидать деген сөз өзүңдүн саатыңды күт дегендичи. Мен мурда деп салдым да. Андай ылгабай эле, аны талдабай элечи. Кетчи да. Ошол адатым калды. Ошол нерсеге үйрөттүм. Мен түрмөгө аябай ыраазымын. Мен инвесторларыма да ыраазычылык билдирем. Камап заявление жазып тергөөчүмө да ыраазычылык билдирем. Анткени өтө чоң школа болду, өтө чоң мектеп болду. Сталин атабыз дагы 6 жолу турган иш экен.
Рузвельт келгенде айткан экен. Мен Сталиндин да алдагы зектин астында турбайм, өзү басып келсин деген экен да. Ана Сталин эштен кирип келгенде өзү кантип туруп калганын билбей калган экен да. Анткени ал кишинин сүрү бар. Мен дагы бир жака кирип келсем, сүрүм бар. Кадимге тура калышат да адам. Отверіңіздер дейм да. Анткени мында бир чоң бир касиет туулат экен, караңызчы бир моундай. Аз да бир ырыс бир тууган менен сүйлөшүп калдым. Сиздин ошо шакирттериңиз окшойт. А киши да отуруп чыккан экен. А кишиде да бир сүрү бар да. Мен бири-бирибизди уже билип калганбыз. Юсуф пайгамбарыбыз дагы кудукта отуруп, түрмө кудукта болчу да мурун. Кудукта отуруп, ал киши да сүрү чоңоюп, аябай сүрдүү болуп, күч, сүр деген бул күч да. Күчтөнүп, анан башкача нерселерди кылган киши да. Нельсон Мандела оонду жетектеген, оонду башкарган, оонду негиздеген, почти негиздеген киши Нельсон Мандела. Африканын президенти. Ошол киши 24 жыл отурган. Одиночный камерада жалгыз. Ошонун үстүнөн кандай корутчулуктарды көргөндө солдаттар, анан чыгып келгенде ошол солдаттар жолугуп калып анан аябай кечирим сураганда, жок алтыным, бул сыноодон мен өтүшүм керек болчу, сен менден коркпо, мен президентмин, бирок сага эч кандай зыян келтирбейм деген ушунчалык бийик адам болгон да. Ошодон үйрөндүм да менчи. Ошого мен миң мертебе шүгүрмүн, шүгүр айтам, Эрлан боорума чоң ысык салам. А киши бакушум адашып атат, чын эле адашып атат. Азыр бир чоң жаман нерсеге кагылып калбаса экен деп мен корком. Анткени эл эмне үчүн? Кандайча? Кандай десем, эми туура эмес нерсе кылып аткандачы, эми а киши бизнесмендердин бизнесин жанчып атат. Позитивди жараткан киши өмүр алып келет. Негативти жараткан киши өлүм алып келет. Ал киши өлүм алып келет. Бизнестерге да өлүм алып келет. Ошол көрүүчүлөр, көрөрмандарга да өлүм алып келет. Негативти көргөн киши өлөт. Ал ылдый толкундар, ылдый өлүмгө жакындайт. Жок, айланып кетейин, позитив айтыш керек. Мен түрмөдөн чыкканда дагы эч кимге нааразычылык айткан жокмун. Мен позитив айтып чыктым. Кыргыздын түрмөлөрдө керек болсо бейиштепчи, кыргызымды жаратып келатам. Ал негатив менен өлтүрүп келатат. Анткени мындай да, бизнес ачуу бул өтө кооптуу нерсе, билесиздерби? Бизнес бул өзүнчө бир согуш. Сен билбейсиң эртең эмне болуп кетерин. Проектиң жүрүп кетеби, кафең жүрүп кетеби, же жүрбөй калабы, билбейсиң. Бизнесмендин башы кайсы жерде? Эрлан Байкуш боорунун башы кайсы жерде? Ал киши өзү бизнес ачып көрдү экен, өзү кафе ачып көрдү экен, өзү поликлиника ачып көрдү экен а киши. Жок, мен бизнес ачып атканда 24 жашымда болчумун. 2006-жылы. А киши мен бизнес ачып атканда ал киши столдун түбүндө эле ошо жөрмөлөп басып жүргөн, могу маңка сагып, могу сүт агып. А киши билбейт эле. Мен ошондо жанчып, кыргыздан барып аңчы окутуп, тапыратып, бизнести жасап, реклама жасап дүңгөрүп аткан кыз болчумун. Мен ошол киши ошондон бери бизнес жасап келем. Канча кишинин батасын алдым. Ошон үчүн мени түрмөдө сындыра албайт да. А эми моярым мондай экен, өөн издей берген, тиягым тигиндей экен, анан кийин биякта мунун жулбаптыр, анан кийин биякта казаның май экен, анан аны акырын эле айтса болот. Санэпидемстанция менен акырын барып туруп эле штраф кылып койсо болот. Анан жарыялап, анан кийин мынага деп бизнестерин өлтүрүп, анан кийин аны уят кылып, анан кийин элге дагы ушундай негатив чачып, мына көрдүңөрбү деп уят кылуу, бул өтө ылдыйкы төмөн деңгээлдеги толкун да. Мага устаттарым айтты, мен айттым да, мен ошол кишиге да барып балким позитив айтам. Мен хейтерлерим мени көргөндө мынтип көз караганда кайта менин жактоочум болуп калат. Мени жек көргөн кишилер кайта мага мен тарапта болуп калат, Аделина. Көп эле хейтерлерим мага мынтип куда-то же вообще башкача адам экен деп кочоктолуп ыйдагандар бар да. Анан устаттарыма айттым да, устаттарым да көп. Барып туруп, наоборот, позитив кылып койбоймунбу а кишини десем, жок деди Гүлзат. Жок. А кишинин ниети дагы өтө эмеси дагы отрицательный динамика экен деп Суцайстер айтты. Суцай деген илим бар. Суцайда бул кишинин туулган күнүн айтып бердим. Туулган күнү баланча экен. Көрүп бериңизчи десем, ошо Суцайстеги устаттарым айтты. Отрицательный динамика экен Гүлзат. Ага барба. Ал киши өтө күчтүү дейт. Бирок а күчүн негативге, өлүмгө жиберет дейт. А киши сени барып түшүнбөйт дейт. Жөн эле текке кетет, бейпайда дейт. Андан көрө ошол кишиге кетире турган позитивиңди жакшы кишилерге жумша дейт. Мисалы Аделинага жумша дейт. Аделинаны өстүр дейт. Аделина өссүн дейт. Аделина только билим берип, только элдин баарын тең жакшы нерсеге жактап, үндөп келген киши 7 айдан бери жанымда жүрөт. Бул киши мен ким экенин, кандай экенин ушу жанымда күндүр жанымда жүрөт. Ошо киши айтып берсин. Азыр депутаттын
Сиздин атыңызды атап кеткенден кийин ага депутат катары баа бере алдыңызбы? Чын эле ал депутатка татыктуу экен? Кандай пикир айта аласыз ага? Эми мындайда биз эл кандай бул элдин астында жүргөн лидери болуп атпайбы? Бул элибиздин деңгээлин көрсөтөт да. Биз эл катары ушундай деңгээлге түшүп кетиптирбиз да. Биздин президентибиз, хандарыбыз, лидерлерибиз кандай болсо, ал биздин күзгүбүз. Ошондо биз ушундай деңгээлге түшүп кетиптирбиз деген сөз. Өтө төмөн деңгээл, түшүнүп атам. Демек элим ошондой деңгээлде. Ал киши жөн эле күзгү болуп берет, Гүлзат, карачы проблеманы, карачы деп лупа катары чоңойтуп берет. Карачы ушундай болуп кетет. Бирин-бири жемей, бирин-бирин көтүн ачмай, бирин чукуламай, ушундай болуп кетет. Гүлзат, карачы эртерээк ойгончу, эртерээк билим алчу, эртерээк мындай элди көтөрчү деген мага сигнал болуп атат. Өтө өкүнүчтүү. Биздин элибиз ошондой деңгээлге түшүп, ошондой депутаттарды шайлап атканынчы, ошо депутат кылып туруп шайлап, ошол кишинин артынан ээрчип аткан үчүн ал биздин деңгээлибизди көрсөтөт. Биз лидер катары иш кылбай атканыбызды көрсөтөт. Гүлзат Мамытбек катары сен Гүлзат ишиңди кылбай атасың, ишиңди жаман кылып атасың, жоопкерчиликти полный албай атасың, бүт тараптан жетишпей атасың деген нерсени көрсөтөт мага. Ошондуктан мен а киши байкуш жөн эле күзгү болуп берип аткан үчүн күнөөлүү эмес. Элди көрсөтүп берип аткан үчүн мен чоң рахмат айтам. Мен элим ушундай деңгээлде экен, демек эл тез оңдош керек, тез тазалаш керек. Кимди тазалаш керек? Биринчи аялдарды тазалаш керек. Аял, үйдө аял таза болсо, бүт нерсе коом таза болот. Кантип аял тазаланат? Оозду тазалаш керек, оозду тыйыш керек, оозду лишний жаман нерсе айтпаш керек, жаман нерсе көрбөш керек, жаман нерсе укпаш керек. Жаман нерсе болуп атса да монтип кетиш керек. Так, жаман нерсе болуп атабы? Так. Жакшы нерсе бар бекен? Жакшы нерсе бар экен Гүлзат Мамытбек. Кана позитив алчы. Анан Жо Витали бар экен биякта Гүлжан эже бар экен, деп. Только жакшы нерсени угуш керек. Биз ооруп калгандачы жаман нерсени көрүп атып, угуп атып, сүйлөп атып ооруп калабыз да, айланып кетейиндер. Адам баласы оорубайт, адам баласы сууга чыгып бийлегенден оорубайт. Ал наоборот позитив. 200 киши карап турса, вау деп ал кишиге. Акымды карап турсат да бакырсыздар, топ келип. Аларга эстетика, сон мана тартылгандан кийин деп иштерин сонун жасап келишет да. Канча мага жазышат, Гүлзат эже, сиз өлгүң келип аткан жерде карадым, тум жанынан билип атсыз анан. Өлгүм келбей калды дейт. Ушундай бир комментарий жазып туруп бирөө. Мага личкага жазып туруп анан айланып кетейин, өлбө дедим, өлбө. Эмне үчүн өлүп атасың сен? Өлүм нерсе көрүп атпайсыңбы? Негатив нерсе көрүп атпайсыңбы? Негатив адамдарды угуп атпайсыңбы? Негатив нерселерди сүйлөп атпайсыңбы? Ошол өлүм да. Жашаган кезде позитив көр, только позитив, так, позитив. Ошондуктан мен бүт голливудский жылдыздарга, Голливуд жылдыздарына катталгам. Биздин жылдыздарга катталган эмесмин, анткени жылдыздарыбыз дагы негатив болуп кетишет экен, бири-бирине урушуп кетишет экен, анан хайп болуп кетишет экен, анан бири-биринин артын бири-бири чукулап деле болуп кетишет. Жок, аларга катталган эмесмин, анткени үйрөнө турган эчтекем жок. А вот Голливуд жылдыздары только жакшылыктар сүйлөйт, только сонун нерсе, карачы мондай ийгиликтерге жетиштим деп. Анан кийин алардын арасында да бар эмне ийгиликчиликтер. Бирок мен аларга катталбайм. Мен только позитивке Тони Роббинс, Джо Витали, Джек Кенфилд, Рон Хаббард, Грант Кардон, Аяш Абудиновторго алар миллиондор менен ойлонушат. Аларды элге жакшылык алып келейин, кантип жакшылык кылып ийсем эл чоңоюп кетет, кантип служение кылсам, кызмат кылсам элим чоңоюп кетет деген ойдо жүргөн адамдар. Мурун буга чейин кыргызым тур-тура кой деген Гүлзаттын сөзү шалпайбага айланды. Эми мындан нары ошол элимди, кыргыз элин позитивке чакырган, көңүлдүүлүккө чакырган Гүлзат Мамытбектин мындан аркы кадамдары кандай болот? Женский клуб, аялдар клубу. Урматтуу эркектер, аялдарыңарды биздин клубка спокойно жибере бергиле. Гүлзат Мамытбек адамдарды ажыраштырып атпыр деген сөз фейк сөз. Ал жөн эле мындай хайп сөз да, эл эптеп оозуна келген нерсесин оттой берет экен да. Уккан нерсесин деп эле ишенип эле. Наоборот, аялдарыңа чекчейтип, жакшынакай кылып, супсулуу кылып, сексуалдуу кылып жөнөтөм. Аялдарыңар жакшынакай болсун, май халаттар кийип, мойнуна маңка сагып, боюнун чачы жолугунан чыкпайт, жакшынакай болот. Мен мисал алып кетейин. Мен жанымда жүргөн ороңгон кыздар да бар. Сиздин бийиңизден кийин мен күйөөмдү свидание чакырдым дейт. Ороңгон кыз. Кайсы көнөктү кийин, Гүлзат эже кайсы көнөктү кийин? Айтыңызчы деп мага айтат. Анан күйөөңө мыкыт кызыл көнөктү кийин ушуну. Анан кийин отелге свиданияга чакыр, анан кийин столду мынт, анан розаларды мынт салсаң, анан эмес салсаң деп үйрөттүм кадимкидей. Бу шиштакка кийип ал, десем анан деп күйөөсүн свидание чакырды. Киши анан кийин свидание аябай сонун неме менен кече менен бүттү деп аябай жыргашты өкөтең. Наоборот, бириктирем мен. Аялдары ачылып,
үгөйлөрүнө наоборот сонун аял болуп берип атканына шүгүр деп атам да. Аял киши чын эле сексуалдуу болуш керек. Секс деген сөз жакшы нерсе. Секс бул жашоонун негизи, жашоонун маңызы. Аял киши оргазм алышы керек. Мен аны түшүнбөптүрмүн. Ал эң күчтүү удовольствие, эң күчтүү жыргалчылыктардын бири экен. Мен аны 37-38 барып туруп анан кийин 3 жыл мурун эле билип турмун. Аны түшүнчү эмесмин. Койчу, секс эмне кереги бар? Бала төрөлүшүнө керек, ал сүйлөй бербейлечи деп ал темадан каччымын. Ошондуктан мен азыр жашарып атам. Ошондуктан мен ошол темаларды өтүп, ошол нерселерди түшүнүп анан бул керек нерсе турбайбы? Аялга керек нерсе турбайбы? Эркекке да керек нерсе экен да. Эркекке тем более керек экен. Эркек менен аялдын ортосунда мамиле туура болсо үй бүлөдө, ошондо бүт нерсе туура кетет. Ошол нерсе секстен башталат. Эң сонун. Сиз жаныңызга коштоп Аделинаны алып келген экенсиз. Аделина, сиз өзүңүздү биринчи тааныштыра кетсеңиз, анан суроону берели. Мен Аделина Атагулова фамилиям. Ошо келип аябай кичинен деле билчүмүн Гүлзат жанында мындай жанында болушумдучу. Анткени аябай жакчы мага. Жумуш кылганда дагы, үйдү жыйнаганда дагычы, үйдү шыпырып жыйнап калганда дагы Гүлзат эженин видеолорун коюп алып туруп, сразу бүтүрүп салчумун да. Сразу бүтүрүп ушинтип иштерди тез бүтүрүп салчумун. Көрсө ошондой эле сен эмнени ойлосоң, неме кылсаң эле, ниет кылсаң эле ошол эле болот экен жашооңдочу. Анан кантип келип калган деле мындай өтө деле таң калыштуу эмес, анткени кичинекейимден бери эле көрөм, кичинекейимден бери эле билем. Анан айтып калышат, кантип чыдайсың Гүлзат эженин энергетикасына депчи. Гүлзат эженин жанында көп кыздар жүргүсү келет, бирок аябай көп кыздар байкайм мындай жүрүп, бирок мындай энергетикасына чыдагандар аз да, өтө аз. Ошон үчүн талабына чыдаган, кандай? Талаптарына чыдаган. Талаптуу мында талап коем. Өзүмө кандай талап койсом, мейлге да талап коем. Ооба. Ошо аябай көп кыздар жүргүсү келет, бирок алар мындай чыдап жетиш дагы максатка жетиш дагы эрежелер бар да, бирок ошол эрежелерге чыдаган адам гана жете алат. Ошондуктан мындай ошол рахмат Гүлзат эжеге. Аябай мен страшно өзгөрдүм Гүлзат эженин жанына келгенден кийин. Мен аябай тез кыймылдаган адам болгон үчүн сразу сүйлөп эле кетип калчу элем. Мындай адамдар мени түшүнчү эмес экен, көп адамдар. Мен көп адамдарды түшүнчү эмесмин, эмнеге мындай деп мындай учпай эле деп эле ушинтип жүрчүмүн. Бирок как раз Гүлзат эженин жанына келип, ушу 7 жок почти 8 ай мурда келип, ушу 7-8 ай болуп калды. Постоянно жүрүп иштеш баштаганыбызгачы Гүлзат эже менен. Ушу 7-8 айдын жүзү болуп калды. Анткени мен өзүм журналистика кесибим дагы, и плюс Адику канча жаштасың? Ошону айтып берчи. Кандай абалда келгенсиң? Азыр кандай абалдасың? Ошону айтып берейин, главный унутуп калыптым. Азыр менин жашым 18-де. Мен 18 жашка чыкканда эле уже Гүлзат эженин жанында да, Гүлзат эженин билимди Кыргызстанда билим жок. Гүлзат эженин жанына келип, мен түшүндүм да өзүмдүн ким экенимдичи. Ар бир адам өзүнүн ким экенин качан түшүнөт, качан билим алганда түшүнөт экен. Болбосо көзү көр адамдай болуп багандай, адамдар менен мындай көзүң май басып калгандай көр адамдай эле сөйлөшө берет экенсиң да жанында. Сен мындай сени аркка тартып аткан, өлүмгө тартып аткан адамбы, же бул сага позитив тартып аткан адамбы, сага жүрөгү ачык адам билбейт экенсиң да. Даже ал адамды мындай бул адам жакшы адам деп эле жанында тартып жүрө берет экенсиң. Ал адам сени акырындан өзүнүн деңгээлине түшүрүп, жок кылып кете берет экен. Алардын бардыгын далилдеген билим Гүлзат эженин колунда, Гүлзат эженин мээсинде, Гүлзат эженин клубунда бар, женский клубда. Ошондуктан азыркы кайрылып айта кетейин аялдарга, урматтуу аялдар, барыңыздарды кыздар ушул женский клубка чакыра кетейин. Анткени барыңыздар тең максатыңыздарга октой учуп, өзүңүздөр эркин болуп, ачылууга татыктуусуздар. Аделина, сиз Гүлзат Мамытбек менен кызматташа баштаганыңызга канча күн болду, же канча ай? Канча ай? Мен келгенде мен айта кетейин ушул жерден. Негизи интернет кыска нуска. Кыска нуска айтайын. Интернет тармагында мен иштеп келген үчүн бардык нерселерин уже окуп келип, анан Гүлзат эжеге келгенде эле оюм ошол иштеш баштоо болчу. Анан Гүлзат эженин жанында шакирт болгом, Гүлзат эженин өзү. Канча нерселерди үйрөндүм, бирок иштеш баштаганыма почти мындай алып барып окутуп баштаганыма почти 4 ай болуп калды окшойт. Гүлзат Мамытбекти айрымдар деп коелук, калпычы, аферистка деп
айтышты да, сен ошол 4 айбы 7 айбы жүрдүңбү, ошол кандай Гүлзат Мамытбекти кандай көрдүң? Эң биктеген мен суктанып аткан адамдар дагы Гүлзат эжени үлгү алышат экен. Даже үлгү алышат экен. Ошону көрүп, анан ушундай элди көтөрүп аткан, ушундай адамдарды депрессиядан, короче, аялдарды ушундай тозоктон чыгарып аткан адамды мошенник деп атканын мен мындай сырттан эле угуп калып, анан таң калам да. Мошенник деген не экен деп, анан ушундай көп нерселерди башка адамдар эле Гүлзат эженин баягы интервьюларында ким эле, депутаттарбы, аларды мен көрбөйм деле чындыгычы. Аларды ошолорду айтып калган. Жакын эле келип калсаң, кимкен, билбейм, макул деп эле коебуз. Анан бир чет айта кетейин, Гүлжан эже, ушул жерде бир сөз бар да. Лидерлер эмнени айтып койсо, эл ээрчип кете берет экен. Элдердин ою жок экен да, Гүлжан эже. Менин өзүмдүн оюм бар экен. Мен ошол эң баалаган тарабым өзүмдүн оюм бар менинчи. Мен кичинекейимде эле ойлочумун да, ар бир адамдын өзүнүн ою бар депчи. Жок. Аны мен адашат экен. Мен эң кемчилигим, мен өзүмдөй көрө берет экен. Бардык адамды өзүмдөй көрө берет экенмин. Ошон үчүн дагы адамдардын бардыгын мен өзүмдөй көргөнүм үчүн Гүлзат эжени дагы мошенник деп ким ойлосун деп ойлочумун да. Кантип мошенник дегенге даже мыйсын дагы жолотконго бул мындай татыбай турган нерсе да. Гүлзат, биздин студияга кош келиптирсиз. Эми сизге эркин микрофон. Эркин микрофонбу? Эркин микрофон. Жакшы экен. Эркин микрофондорду жакшы көрөм. Микрофонду негизи эле жакшы көрөм, кичинекей кезимден эле. О кичинекей кезиңде эмне жакшы көрсөң ошону кылыш керек экен. 2 жаштан 5 жашка чейин билинет экен. Азыр өзүм таап айтам, азыр эмне максатым эмнеде, миссиям эмнеде, предназначением эмнеде деп эле сурай беришет. Эсте өзүңдү. 2 жаштан 5 жашка чейин эмнени жакшы көрчү элем. Мен куклалар түзүп алып эле, микрофон кармап эле жыгырдап берчү элем, же мотивация берчү элем, ушундай болчу элем да, микрофон менен чогуу төрөлгөндөймүн. Сен эмне жакшы көрчүсүң? Акча жакшы көрсөң, значит финансистсиң. Сабат жазган жакшы көрсөң, значит сен сабат поварсың. Короче, өзүңдү өзүң угушуң керек, мен Аделинам айткандай. Сен өзүң болушуң керек, башкаларга ээликти берип койбой. Сен өзүңдүн башың болуш керек, кыргыздын кызы, кыргыздын жигити. Өзүңдүн башың менен ойлонгонуң, өзүң чечим кабыл алгының. Ооба, ук барын тең. Бирок чечим кабыл атканда өзүң чечим кабыл ал. Сага керек бо ошол нерсе. Именно сен ичиңден туулуп чыгып атабы, жарылып чыгып атабы? Же бирөөлөр айтып коюп эле сага илип койдубу? Сен өзүң чечсең, сен турмушуң өзүң каалагандай болот. Жок, башка бирөөнүкүнө айтып эле, ийди эле, дээрчимей ойланып, чирекең алып эле шалпыя берсең, сен анда шалпык болосуң. Мен ар бир кыргызыма күйөмүн. Ар бир кыргызым менин жүрөгүмдө. Ар бир кыргызым мен балдарын карабайсың дейт. Ай, тетиги киши менен урушуп, талашып, туура эмес бейпайда нерсе кылгандан көрө балдарым атасы менен болуп турсун. 3 эле кыргыз экен. Мени күтүп аткан 7 миллион кыргыз бар. 7 миллион кыргызга мен карашым керек. 7 миллион кыргызга мен дем беришим керек. Мен номер 1 кылышым керек ар бир кыргызды. Ар бир кыргыз номер 1 болгондо Кыргызстан номер 1 болуп алат. Ошонун арасында балдарым дагы чыгып кетет. Айланайын кыргыздар. Бири-бирибиздин артыбызды бири-бирибиз чукулап, телефонубузду ла-ла-ла-ларга корото бербестен күчүбүздү, телефонубуздун күчүн. Биз телефондон акча тапканды үйрөнөлү. Кыргыздын кыздары, бүт коом кыргыздын кыздарына баш ийет, аялга баш ийет, алам аялга баш ийет. Аял, сен жаман нерсеге баш ийбе, жаман негативке баш ийбе, өзүңдү карма. Негатив кетип калат, эчтеке болбойт. Бирок кармап туруп позитивке жумша бүт нерсе. Күчүңдү позитивке жумша, позитив жарат. Жакшы нерселер жарат. Жана коомуңду оңдо, өзүңдү түздө. Шалпайбай, былжырабай. Жана коомуңду аял киши болуп, күйөөңдү, балдарыңды, кошуналарыңды жакшы жака өңдө. Жаман сөз сүйлөп атпарсың, сүйлөбө, жаман сөз сүйлөбө. Только жакшылык айтабыз. Жакшылык жаратабыз. Кайнелерибиз жамандабайбыз. Акча табабыз, акчаны өзүбүз табабыз деп. Бүт нерсени жакшылыкка жоруп, жакшылыкка жумшай берсең, жакшылык жаралат. А бирөөнүн артын чукулап, аны бирөөнүн артына сүйлөп, анан ушактай берсеңер, ушакка ээ болобуз. Кыргызстаныбызды жоткой дедик Баткендин окуясы менен. Айланайындар, ушундай абалда жүрө берсек, Кыргызстан 10 жылда 20 жылы жок болот. Жок, өзүбүздү башкарабыз. Неме шайтандарыбызды башкарабыз башыбыздагы. Негативди башкарабыз, анан кийин позитив жаратабыз десек, анда өсөбүз. Женский клубка келген кыргыздын кызы. Ошол сиздин сүйлөп туруп артынан момундай кыйкырып койгонуңуз бул кандай? Ой, билбейм, ушундай кыйкырып келет да. Титиреп кеттим прям эмелермен бери. Ошон үчүн кыйкырып, ооба, ошон үчүн бир космостон келет да, бул күчтөрчү бир жакта, бир особенно кыргызга күч берип атканда. Башкаларга күч берип атканда мынча ойгонбойт. Мындай эле дем берип коерм. А мүмкүн азыр столдун үстүнөн чыгып кетейин. Камеранын үстүнө күчүп кетмекмин азыр. Сиз мындай да, аябай сөздүн ордунда бышыктап, чын эле сөздөрдүн жан бар, күч бар, жакшы сөздөрдү айтып атасыз да. Анан сизди аябай угуп келип атат эле анан.
артынан деп кыйкырып салганда элдер мына чочуп келип атат. Эмнеге буга жөн кирип кеткенмин деп айрым адамдар деречи. Ошон үчүн ошону же ар жактан өзү кыйкыртып. Бир ушундай монталашым силкинип алышым керек да. Мындай кандай десем трансқа түшүп кетем да мен. Бул транс деп коет, понимаете? Мындай ушу толкунга түшүп кетем, дем берүү толкунуна түшүп кеткенде ана шукта бул потокту токтотпосок, бул агымды токтотпосок, бул кете берет. Реально мен буну башкарып турбасам, учур чакка кетип калбасам, бул кете берет. Ошон үчүн өзүмдү ох деп туруп ушинтип башкарат окшойм да. Анткени транста бул өзүнчө эле бир транс, особенно кыргызга дем берип атканда. Кыргызча кеткенде сөз кетти поток менен. Анан эфир, конечно, резиновый эмес. Бир күн, 2 күн болбойт, 1 жыл, 2 жыл болбойт. Кете берет эле жана төкмө акындар. 1 саат, 2 саат, 1 күн, 2 күн төкмө акын болуп эле мынтип сүйлөй башат го, монашчыларда ошондой болуп кетет. Бир кызыктай эме болуп кетет. Мисалы үчүн башка сөздөрдү айтканда мындай дем күч келбейт, Жок. Бир гана кыргыз. Ооба, мен башка элди мындай дем бере берем, мен планетанын демин. Бирок кыргызга болгондо калтырдап кетем, мен титиреп башкача болуп кетем, транска түшүп. Кыргыз дегенде мондай да кнопкада магачы кыргыз дегенде. Кыргыз дегенде түрмөдө жатсам дагы кыргыз дегенде тура калам да. Эмне жатасың, Гүлзат, эмне жатасың? 8 жыл эле калды. Давай китебиңди оку, давай качай мазги деп чыгам да мен. Саат 4 эле онунан. Гүлзат Аделина, биздин студияга убактыңарды аябай маек куруп берген үчүн чоң рахмат. Жакында эле ушу аялдар борбор дедиңерби? Аялдар клубу. Аялдар клубун ачып атпырсыңар. Ошо аялдар клубунда ушу жакшылыктарды кыргыз аял затына ийгиликтерди алып келгиле. Биздин кыргыз деген элди көбөйтүүчү бул аялдар. Ооба. Биз аялдарды урматтап, аялдарды сыйлашыбыз керек. Биз аялдардын аң сезимин өстүрүшүбүз керек. Биз кыргыз болушубуз керек, Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто элге дем берген Гүлзат Мамытбек жана Гүлзат Мамытбектин жандоочусу Аделина Атагулова болду. Кайрадан биздин эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.